Казакстанда дан жыйноо өнөктүк аяктады. Айыл чарба министри өкмөттүн жыйынында быйылкы оруп жыюунун жыйынтыгын билдирди. Айдарбек Сапаровдун маалыматы боюнча өлкө боюнча 27 миллион тоннадан ашык дан кампага коюлду. 20 миллион тоннадан ашык буудай бастырылды. Бул былтыркыдан 1,5 миллион тоннага көп. Казакстан жаңы оруп жыюуга дандын 2 миллион тоннадан ашыгын экспорттоого жетишти. Бул өткөн жылдан 21%га көп. Атамекендик дан быйыл Европа, Борбордук жана Түштүк Чыгыш Азия, Араб жарым аралы жана Түндүк Африка өлкөлөрүнө жеткирилди. Министрдин айтымында ошондой эле дыйкандар 4 миллион тоннага жакын арпа жыйнашкан. Ал эми буурчак өсүмдүктөрүнүн түшүмү биринчи жолу 1 миллион тоннага жетти. Майлуу өсүмдүктөр боюнча бүгүнкү күндүн өзүндө рекорддук түшүм алынды. Сонымен қатар 2,9 миллион тонна Ошондой эле 2,9 миллион тонна картошка, 3,8 миллион тонна жашылча, 2,7 миллион тонна бакча өсүмдүктөрү жыйналды. Пахта жыйноо иштери аяктады. Тамчылатып сугарууну колдонуунун аркасында айрым чарбалар гектарынан 50 центнерге чейин түшүм алды. Жалпысынан алганда орточо түшүмдүүлүк 30 центнер гектарга чейин деңгээлде калыптанып, 428 миң тонна чейки пахта жыйналды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 42%га көп. жылмен салыстырғанда 42%-га көп.